Саламатсызбы, урматтуу менин марафон катталуучум. Сиз менин 28 күндүк таңкы тилектер марафонундун биринчи жумасында бекер окуп жатасыз. 28 күн бою биргеликте мына ушул сыйкырдуу таңдын керемети менен сиздер менен медитация, альфа-состояние, гипнотерапия, визуализация, сулуулук эликсири жана аялдын энергиясы, аба, от, суу, жер, андан сырткары медитациянын жардамы менен акчаларды тартып алуу, медитациянын жардамы менен ийгиликтерди чакыруу жана медитациянын жардамы менен келбеттүү, сулуу болууну биргеликте өткөрөбүз. Менин ар бир марафонум тазалануу процесси менен жүргөндүктөн биздин биринчи жумабызды өзүбүзгө тазалануу аркылуу арнайбыз. Бул тазалануу процессинде биз жүрөктөрдү тазалайбыз жана өзүбүздүн бала чагыбыздан келе жаткан блоктордон, таарынычтардан, коркунучтардан кантип арылып тазалануу керектигин мына ушул биринчи жумада сиздер менен кенен баяндайбыз. Андан кийинки жумаларда акы төлөнүп окугандыктан каалоочулар ушул марафонго жазылып, кийинки жуманы дагы марафондун аягына чейин катталып окугандарга ар бир көнүгүүлөрдү аткарып, мына ошол көнүгүүлөрдү аткарган катталуучулардын көнүгүүсүн текшерип, сөзсүз түрдө жыйынтык чыгарганга аракет кылабыз. Эгерде кандайдыр бир себеби жок, 2 же андан ашык көнүгүүнү аткарбаган катышуучуларды биз группадан чыгарганга аргасызбыз. Анда эмесе таңкы тилектер марафонубуздагы берилген көнүгүүлөрдү аткарууга киришебиз. Ар бир аткан таң жаңы жашоонун башталышы. Бул күн мурда болгон эмес жана мындан кийин да болбойт. Ар бир өткөргөн күндөрүңүз бири-бирине окшошпойт. Ошондуктан эң биринчи кезекте жүрөктү тазалап, бүгүндөн баштап жаңы жашоого кадам таштайбыз. Анда эмесе бул сөздөрдү көңүл буруп угуп көрүңүз. Бул сөздөр сиздин жүрөгүңүздүн ар бир кан тамырын аралап өтөсү керек. Мен бул күндү башымды тик көтөрүп, жүрөгүмдү бактылуулукка толтуруп өткөрөм. Мен Кудайга ыраазымын. Мага берип жаткан ар бир майда ырыскысынан баштап, чоң байлыктарына чейин. Мени курчап турган эрте мененки таңдын кооздугуна, күндүн жаркырап тийип жатканына, булуттарга, дарактарга, гүлдөргө, чымчыктардын үндөрүнө. Бүгүн мен эң бактылуу айымга айланам. Бүгүн кубанычым менен айланамдагы адамдарга бөлүшөм. Менин артымдан кимдир бирөөнүн жылмаюусуна себепкер болом.
ким кайгырып жаткан болсо, ага үмүт тартуу кылам. Балдарымдын башынан сылап, дүйнөдөгү эң өзгөчө балдар экендигин айтам. Эң сүйүктүү адамыма жагымдуу сөздөрдү арнаймын. Бүгүндөн баштап мен кайгырууну токтотомун. Менде жок нерсеге муңайып ыйлабаймын. Анткени Кудайым мага керектүү нерсени берип койду. Бул көнүгүү сиздин жүрөгүңүздү тазалап, ичиңизде толуп калган арман кайгыларды кууп чыгат. Медитацияга даярданып жатканда көзүңүздү жумуп, дивандын четинде же стулда отурсаңыз жакшы болот. Үч жолу терең дем алып, менин ар бир айтканымды элестетүүгө аракет кылыңыз. Анда эмесе, элестетиңиз. Сиз азыр көлдүн жээгинде отурасыз. Күн тийип, сиздин жүзүңүздү аймалап, жарыгын чачып турат. Сизге күндүн нурлары жагымдуу маанай тартуулап жатат. Жаркырап тийип жаткан күн сиздин денеңиздин ар бир бөлүкчөсүнө чейин аралап өтүүдө. Бара-бара сиз жарыкка айланып, сүйүү тартуулап жатасыз. Караңгылыкта жаткан жүрөгүңүзгө жарык кирип, жүрөгүңүздөн күндүн нурлары сыяктуу жарык нур чачырап, сүйүү төгүлүп жатат. Сиздин жүрөгүңүз азыркы учурда адамдарга нур тартуулап, сизди капаланткан адамдарды сүйүүңүз менен эмдеп жатасыз. Жүрөгүңүз эми чыныгы аруу дүйнөдө согуп, өз жашоосун улантып жатат. Анда эмесе, ар бир соккон жүрөгүңүзгө көңүл буруп, тыңшап көрүңүз.
Мындан кийинки көнүгүүбүз Ho'oponopono деп аталат. Бул техниканы сиз жакшы билесиз. Анда эмесе медитациябызды баштайбыз. Бул мантраларды айтып жатканда жашооңузда гармония болуп, башкадан төрөлгөндөй образга келесиз. Ho'oponopono деген эмне? Бул гавайилердин сөзү. Бул практика сиздин жашооңузга тоскоол болуп жаткан проблемаларды эң оңой жолу менен чечимин табуу. Коркунуч, аярдануу, күнөө, таңылма ойлор, ден соолугуңузга зыян алып келген жана жашооңузду бүлгүнгө учураткан нерселерден өзүңүздү сактап калуунун практикасы. Андан сырткары ата-энебизден бизге берилген туура эмес маалыматтар, алардын ата-энелеринен берилип келгендиктен бул жаман ойлор, коркунуч, таарынычтар кандан-канга өтүп, окшош тагдырларды жаратып келе жатканын байкай бербейбиз. Ho'oponopono методу 4 фразаны кайталоо менен аткаруу керек. Мындайча айтканда, ар бир фразаны 108 жолудан кайталоо керек деп айтышат. А бирок сиздерге эң ыңгайлуусу медитацияда болгондуктан бул медитацияны таңда туруп тазалануу катары аткарып жүрүү үчүн сунуштамакчымын. Демек, практиканы аткаруу үчүн киришебиз. Медитацияны угуудан алдын сөзсүз түрдө наушникти угууңузду суранабыз. 1, 2, 3. Терең дем аласыз. Жүрөгүңүздөн вибрация сыяктуу толкундар чыгып жатат. Азыркы учурда сизди кыйнап жаткан проблемаңыз жөнүндө ойлонуңуз. Балким бул таарынычтар, өкүнүчтүү окуялар, эскерүүлөр, жүрөгүңүздө калып кеткен тактар, оорулар же кандайдыр бир ситуацияны өзгөртүүнү каалайсызбы? Терең дем алып, менин артымдан кайталаңыз. Үнүңүздү чыгарып кайталасаңыз да болот. Же болбосо, ичиңизден айтсаңыз да болот.
өкүмүң Seni sүйөм. кечирчи кечир мени Seni sүйөм. мен сага ыраазымын Мен сага ыраазымын. мен сага ыраазымын кечир мени Мен сени сүйөм. мен сага ыраазымын